Анда-мында bir Құдай. Аңгеме. Авторы Сайра Беби Қасымова. Исақ тақып өсті. Атасы молдеке болып, иман жолында жүргеннен бе, анын жүрім-тұрымы башқаларға үлгі болып дегендей. Ал тұрғай айлелі да Исақтың алдынан қи өтпөй тақуалығын сыйлағандарычы. Құрбыларына жақындаса да пікір өзгөрөбү дейби, Айтор Исақтың атасы тел-теңшутарынан оолары қармады улун. Анан қалса. Жарықшылыққа түркік болған ешкім жоқ. Күндердің бір күнінде Исақтың атасы жалған жашоодон көчтү. Мына ушундай бір күндерде Исакты да қатарларына кошуп алалы дештиби, Айтор аны да теңшутары конуго чакырышып, сыйлап дегендей, өзүлөрүнүн ага пейилдерин көрсөтүп жатышты. Курбулардын арасында Бакыт башкалардан өзгөчөлөнгөн кулк мүнөзү менен айырмаланат. Анын үстүнөн атасы тиги Исакты карасаң, ичпейт, тартпайт, зымга сырыга салгандай болуп деп. Кээде Бакыттын кулагынын кужурун алган. Бул кечеде мына ушуларды эстеди ал. Кел Исак, биз ичкен мөлтүр көздөн алып кой. Жашоодо баарын байкап көрүү керек го. Болду учурда учур келет. Ага шашылба. Жок, мени күнөөгө түртпө, өзүң эле иче бер. Мен кымыздан эле ичем. Мунун даамын деле татып көр да бир жолу. Жарыктыктан. Ичкемин деп айта жүргөнүңө деле жакшы. Мен сага канча жолу айтам, өзүң эле иче бер. Исак бурк этти. Энеңди тим эле такоо болуп калган тура ичкенде да кандай ичер экенсиң. Бакыттын көңүлүндөгү кээги баш көтөрбөспү. Бирдеме шылтоолоп сыртка чыккан Бакыт үй кожойкесине, эчекеси ооз басырык кылып майлап берейин. Сен Исак ичкен кымызга арактан аз-аздан кошуп берип тур. Аксынганын көрөлү. Болбойт го, күнөөгө батпай эле коелучу. Келин кыйыктанды. Сен эмне Кудай алдындакмын деп жатасыңбы? Былтыркы жылда кылык жоруңду билесиңби? Анда эмнеге күнөөгө батпайын деген жок элең? Ичинде жинди суу шерденткен Бакыт тиге түзмө-түз эле чабуулга өтпөспү. Тигинин кылганын жактырбай турса дагы келин Бакытка башын ийгегилеп макул дегенсиди. Алтышкам, эч агыл ушинтпейсиңби? Андай эми сөздөн ишке өт. Исактын ичер кымызына аз-аздан арактан куюп тур. Бир дачынысын бекер өткөрбө. Исак, же арактан албасаң, жок дегенде кымыздан ичип отурсаң, тиги келин сыпаланат. Эми ал адал тамак да ичейин деп улам кымыздан чута берди. Исактын башы айланып жерге өчүп баратты. Масмынбы дейин десе, арак ичпесе, кымыз эле ичсе. Исак өзүнүн аракка кызымтал болгонун деле илге албады. Же арак ичпесем, ичкеним жалаң кымыз болсо, тек гана Кудай Таала мага сыр көрсөтүп жатат деген оюнан алыстабады Исак. Анан башы айланып, буттары денесин көтөрө албаган Исакты курбулары үйүнө жеткирип коюшту. Улам башы тегеренип, тили булдуруктаган Исак молдону чакырткыла, ыймандын үнүн угуп калайын дегенге араң жарады. Анан эле ар бир минута сайын Кудайлап, бул эмне деген сырың? Кудай деп булдуруктай берип жанындагыларды жадатып да жиберди. Ар убак такыба жүргөн Исактын мас экенин тиги молдо да илге албаган. Ой айланайын Исак, кечке эле Кудайлай бербей, анда бир мында бир Кудай деп турсаң боло. Кичине сабыр кылып, деди тиги. Ойду тоону сүйлөп чабалактаганына нааразыланган молдо. Айтса айтпаса төгүнбү дедиби, Айтор Исак молдонун айтканын тили булдуруктай туурап. Анда-мында бир Кудай деп онтой берди. Такыба деген Исагыңар мас болуп жөөлүп жатат дейт. Апа, Бакыт энесинин оозун аңырдай ачырып калбат басып өз бөлмөсүнө кирип кетти. О Кудай, заман деги эмне болуп бара жатат? Исак ушинткенден кийин иштин бүткөн экен да, деп Бакыттын энеси оорултунуп алды. Тек гана адамдагы көрө албастык деген неме акыры сындырып бүктөп коерун ал илге албады.